Mına bir kişinin ayta davatçı eken özüçü. Jeneköy jıgaçta eken. Ana bir poyizga oturup kalıptır. Ana oşol жерде bir professor bar eken, ekөөsü süйлöp kalıptır. Janakı davatçıları bilesiңер da. Davatçı деген көп okuş gerek da. Ar kayсы ilimden okuş gerek. Ar kayсы ilimden malumat alış gerek. Davatçı деген oşonday boluş gerek da. Misal medik menen otursaң, sen medицина боюнча сүйлөшүп кетишиң керек. İnженер менен otursaң, инженерия боюнча sen сүйлөшүп кетишиң керек. Баягы жердечи. Дыйкан менен otursaң, дыйкан менен сүйлөшүп кетишиң керек да баягы жерде. Баягы өзү жыгачта экен. Поездге отуруп калып, ошо профессор менен сүйлөшүп отуруп, баягы профессор таң калыптыр да. Бул кандай, бул кайсы окуу жерде иштейт болду экен бул деп туруп, анан акырында сен кайсы окуу жерде иштейсиң десе, мен эч бир окуу жерде иштебейм. Мен жыгачтамын дейт экен баягы жерде. Professordan ne? Oğuz açılıp kaldı bayağı жерде. Көрсе баягы жыгачта экен, жума сайын bir жол, эки жол келип туруп, имамдан сабак алат экен баягычы. Ошентип отуруп, мисал, көп илимди үйрөнүп алган да баягы жерде. Ошондон туугандар, сиздер дагы ошо намазды үйрөнүңүздөрбү? Ошо бой көтөрбөсөң, намазды билем дебестен мешітке келиңиздер, мына имамдар бар. Ошол жерде менин катамды оңдоп берчи бул жерде. Катам жок бекен, намазым туура эле бекен, жаттаган Курандардын катасы жок бекен деп туруп, ошону бир оңдотуп алсаңыздар жакшы болот туугандар. Анан келиңиздер ошол жерде кыргызча эле муктасардан деле бир сабак берели, намаздын каталарын үйрөнүп алыңыздар. Кайсы жери туура, кайсы жери ката үйрөнүп алыңыздар.